Umar ibn Хаттаб мындай дейт. Сонун сөз айткан, акылдуулук боюнча. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشرين. Акылдуу деп кимди айтабыз? Жамандан жакшыны ажыратканда эмес. Аны ким болсун ажыратат экен. Эки жамандын жакшыраагын ажырата билген адамды айтабыз деппиз. Ушундай акмак кошунаңыз бар. Мындай эле бурсаңыз, сизге жамандык эле калап турат, проблема жарата берет. Болбогон нерсени көбүртүп, жабыртып, мисал балаңыз итин кичине кубалап койсо, итиң таш, мен сенин балаң итимди кубалап, күндө жанын койбойт деп, ушундай көрктөндүрөт да, дагы мындай кылыпчы. Болбосо бир жолу кет деп койгон мындай. Бөттү кечке, мындай айябай жамандайт. Ошондо 3 кошунаңыз бар, мисалы. Ошо үчөө тең жаман. Анан экөө унчукпаган жаман. Сөздө сүйлөбөйт, мунасага да келбейт, бирок бирөө бар, сиздин көзүңүзгө жадырап жайнап калат. Сиз кеткенден кийин баштайт. Сиз келип калса жадырап жайнап калат. Эмне кылат экенсиз? Тетиги экөөнө караганда мына сүйлөшөт. Ушу менен кичине сүйлөшөйүнчү да, анан сүйлөшүп, диалогко барып, эптеп жакшы жакка тартат экенсиз да. Эки сүйлөбөгөн жаман адамга караганда, сүйлөгөн жаман адам болсо да ушу менен кичине мунасага келейинчи деп. Анткени сөздө сыйкыр бар дейт го. Жакшы сөз сүйлөсөк жан эргитет да. Жаман сөз сүйлөсөң не дейт? Жан кейитет деген сөз бар. Жакшы сөз сүйлөп отуруп секин-секин. Көрүп, баарын эле жаман, булардын баары бүтүп калган. Начар кошуна деген ушундай айтат да, дебей эмне кылат экенбиз? Кичине болсо да жакшыраагын бери көздөп тартат экенбиз. Намазда деле ошондой. Бүт кийимиңиз нажас болуп калса, кичине тазараак кайсы кийимиңиз бар? Ошону кийип алып окудук койгой. Жылаңач окугандан көрөк. Жип жылаңач, дыр жылаңач окугандан көрөк. Кичине болсо да тазараак бир кийимиң барбы? Ошону кийип оку дейт. Таптагыр нажас кийим менен окугандан көрөк деп. Мына шарият ушундай. Кичине болсо да беререк.